Менде министр финансыга суроом бар да. Дагы кайсы мамлекеттик кызматкерлер ушундай азыркыдай ситуация дал келип калса, то есть кызмат кезинде өтүп кете турган болсо, канча сумма кайсы кызматкерлерге төлөнүп берилет? Прокурорлордон башка. Жооп берип коюңузчу. Прокурордон башка азыр мен айтып берейин. Бул кичине ДСП, ошол үчүн мен болжолдоп суммалар айтам да. Примерно айтып бериңиз. Единое время пособие внутренних войск. Командир взвода. Жалпысына 2,5 орточо. 2,5 не? Миллион сом. 2,5 миллион сом. Толук айтыңыз. Сот 1 миллион, 1,5 миллион. Директор средней школы, Трудовой кодекс 5 миллион. Директор средней школы 5 миллион сом. 5 миллион. Анан мугалимдер бар, ошо мен ошо 5,5 тегереңде. Врачтар, мугалимдерчи? Бар ушу Трудовой кодекс мен. 5 миллион сомдонбу? Ооба. Жөнөкөй водитель 1 миллион. Уборщица 400-500 тегереңде. Түшүнүктүү. Эми азыр ушул мыйзамыңыз менен жана прокурорлордун 20 жылдык эмгек акысын биз 20 айга алмаштырып атабыз да, туурабы? Бул примерно канча сумма? 1,5. 1,5 миллион сом да. Ошондо Мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызмат 1 миллион жесткий эме да каралган. теңдүүлүк болуп калат экен. Эгер депутат кетип калган болсо эмне болот? Депутаттык канча эле депутат эметип коелочу? Жебек. Депутаттар барбы? 1 миллион. 1 миллионбу? Эң азы депутаттык экен да. Жок, госслужащийлер силер менен тең. Кудай сактасын эми. Жок, эми мен тактап коюшум керек да, бул коомчулукка. Туура. Туурабы? Депутат, министр, главный специалист, же ведущий 1 миллион сом. Бул урматтуу коллегалар, бул мыйзам биздин бюджетти да экономдогонго кыйла жардам берет. Бул мыйзамды биз колдоп беришибиз керек. Өткөндө чындыгында жайы жанат болсун, жана Тогуз Тороо районунун прокурору кайтыш болгондо 23 миллион сом төлөп бердиңиздерби бюджеттен? Эмнеге төлөнбөдү? Прокуратурдун өзүнүн жана процедуралары бар. Спецсчеттен төлөнөт да өзү? Жок, спецсчеттен эмес, процедура бар, жана документтер толуктуу анан ушу менен анан заявка берилет. Ошондо коомчулукта аябай резонанс болгон. Эмнеге прокурорлорго мынча төлөнөт, башкаларга мындай төлөнөт деп. Ошондуктан биз эл менен эсептешишибиз керек. То есть баарына теңдүүлүк болуш үчүн бул мыйзамды колдоп берүүгө мен да чакырып кетем.